коллеждин директору Абдыкадырова Сейилка Бекбековнанын атынан ушул курска барып келүүнү бизди жөнөттү да, билим деңгээлибизди жогорулатуу үчүн келдик. Бул окутуу боюнча бизге негизи районодон келген тапшырма. Директор атайын чакырып, ушул окууга катышуу боюнча өзү маалымат берген да. Себеп дегенде мен быйыл бүтүрүүчү 11-класстарды окутуп жатам азыркы учурда. Математика сабагынан берем, 9-11 класстарга алгебра сабагынан берем. Өзүм быйыл биринчи жолу берип атам, бирок окуучуларды даярдоого аракетим, кызыгуум бар. Бул окуу боюнча мектеп директорунан уктум. Мени тандаган себебим 11-класстар менен иштешем, буга чейин ошо ОРТга даярдачык. Бул жакка катышууну мага сунуштады, мен өз ыктыярым менен келдим. Аналогия боюнча көп маалыматтарды алдык, көп нерселерди алып, абдан кубанычтабыз. Бизге мындай курстар буга чейин өтүлгөн эмес. Раз былтыркы окуу жылында Таласка чакыр бир күндүк гана окуу болгон. Бул окуу болсо 3 күнгө созулуп аткандыктан бизге багы өтүлө турган өзү кызык болду, аябай. Көп нерселерди алып атам, аябай кызыктуу экен. Тест менен именно ОРТ багытында иштешке жеңилирээк кандай методдорду үйрөнүп атабыз. Эсептерди кантип чыгарган жеңил болот. Кандай жаңы маалымат, ОРТ боюнча даярдыктардын өзүнүн жүрүшү кандай болуш керек, негизги структурасы кандай болуш керек, жана балдар менен кандай жол менен, кандай ыкма менен иштесек, тезирээк багы билимди алууга жакшы жыйынтык берет деген суроолор аябай болду да. Бурда билбеген нерселеримди үйрөндүм. 2 күндүк окуудан бир канча өзүмө керектүү жакшы маалыматтарды ала алдым да. Ушу 2 күндүк окуунун өзүндө бир нече жоопторду таап алдым. Негизи ушул окууну мен өзүм каалап жүргөм. Анткени бул ОРТ боюнча бизге эч кандай окуулар боло элек болчу. Ошон үчүн окуу болот дегенде эле сүйүнүп келдим. Курста өзүмдү чынын айтсам, багы өзүмдү окуучудай эле элестетип атам да. Буга чейин мындай элес мага таасир калтырган эмес. Себеп дегенде азыр курста отуруп, өзүмдү кадимки 11-класстын бүтүрүүчүсү, окуучусу катары элестетип атам да. ОРТга даярдоо боюнча маалыматым жок болчу. Азыр жакшы орто маалыматка ээ болдум. Ар бир өтүлгөн нерселерге жооп берүүдө, ошол эле учурда багы түшүнбөгөн нерселеринди суроо учурунда деле бизде деле толкундануу болуп жатат. Мен барып жүргөн бул көбүнчө методикалык курстар, повышение квалификация, ушундай курстар болсо, эми бул повышение эмес, бул өзүм үчүн, ушу окуучулар менен иштеш үчүн, ОРТга окуучуларды көтөрүш үчүн жакшы болуп атат да. Келечекте буюрса быйылкы окуу жылында ушу балдарга ОРТдан жакшы бал алганга бар күчүмдү жумшайм деп аракет кылам. Бул жерде болсо айырмасы бул 3 күнгө созулуп, 3 күндүн ичинде мисалы көп эле нерселерге жетиштик да. Көп болсо дейм, ошо ОРТга даярдоо боюнча, кружоктор боюнча да толук маалыматтарды алгым келет да. Көп мисалы таасирдүү нерселерибиздин баардыгы азыр өзүбүздө сакталып турат. Ошолорду эртең окуу башталганда бүтүрүүчүлөр менен дагы тыгыз, терең байланышта болуп, иштеп, жыйынтыгын чыгарабыз деген ойдо турам. Ушул өтүлүп аткан курс мен үчүн эң жакшы деп айта алам. Кандай агай, кандай деңгээлде сабак өтөт деген суроо менен келгенбиз да. Мүмкүн биз өткөн нерсени эле кайра эле кайталанма болуп калабы дегенбиз, бирок жок. Биз ойлогондон да аябай жакшы жыйынтыгын берди да. 3 күндүк болсо, наоборот, ас болуп калгандай болуп атат. Абдан жакшы тренерлер, абдан мыкты тренерлер экен. Мен билбеген нерселерди үйрөнгөнүм үчүн ушул эмелерди өтүп аткан мугалимдерге ыраазычылык билдирем.